Құдай қолдасын, açыңыздар. Берекелі майлы сүтті болсын бары. Бүгін Арыстанбап елі үшін чоң қуанышты күн. Анткени мына ушунда 2 кабаттан турган Заманбап балабакча пайдаланууга берилди. Анын салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү онлайн түрүндө катышты. Айтсак, бул балабакча 100 баланы батырууга ылайыкташкан. Ушул балабакчаларга жетишпегендиктен ушул талапты эстерге коюп, буюрса ушул аткарылып отурат. Мен толук ишенем, ушу Арыстанбап атанын балабакчасында жакшы чыгаан жигиттер, чыгаан кыздарыбыз бар темшаттан чыгат деп толук ишенем. Бешикте бала бек болорун ким билиптир дейт. Ошол себептен мен толук ишенем. Ушул бияктан жакшы тарбия алып, жакшы билим алып, мамлекетибизге жакшы салымдарды кошот деп. Бүгүнкү майрамыңыздардын баарын чын жүрөктөн куттуктайм. Базар Коргон районунун Арыстанбап айылында жаңы балабакча пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинде учурдун талабына дал келген бардык шарттар каралган. Имараттын босогосун аттаганда эле балабакчанын Заманбап түрдө курулганын көрөсүң. Арыстанбап айылы өтө чоң айыл, аймак. Бирок деген бул жерде Союз малда курулган 75 орунлуу бир эле детсад бар эле, бакча бар эле. Элдерге аябай зарык эле ушул деген неме мамлекеттик немеде проект менен курулду. Өтө сонун шарттары менен Заманбап болуп курулуп, азыркы бүгүнкү күндө менен ачылып отурат. 100 баланы кабыл алабыз. Аталган айылда буга чейин балабакча көйгөйү курч эле. Мындан улам калкы жыш жайгашкан Арыстанбап айыл аймагында мектепке чейинки билим берүү мекемесин куруу зарылдыгы жаралган. Дал ушундай муктаждыкты чечүү үчүн республикалык казынадан 47 миллион сом бөлүнгөн. Бул ойлойм ушу биздин мамлекеттин, биздин президентибиздин ушу элге балдарга камкордугу. Бул балабакча 2022-жылы башталган. Толук кандуу бүтүрүп пайдаланууга бердик. Эске салсак, бул сапар Жалал Абад облусунда республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган 2 объект эшигин ачты. Жыл аягына чейин дагы 5 имарат пайдаланууга берилет. Анын ичинен 2 билим уясы, 2 балабакчанын ачылышы күтүлүүдө. Мындан сырткары таза суу долбоорлору ишке ашып жатканын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан маалымдашты. Дөөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Базар Коргон району.